Саламатсыздарбы, кымбаттуу окуучуларым. Тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы суицидди алдын алуу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты биринчи билим берүүчүлүк. Суицид деген эмне, анын келип чыгышы жана аны болтурбоого боло тургандыгы тууралуу маалымат алуу. Экинчи өнүктүрүүчүлүк. Суицидди алдын алууга жана өзүнүн ата-энеге, мугалимге, досторуна сөзсүз керек экендигин сезүү менен ой жүгүртүүсүн калыптандыруу. Үчүнчү тарбия берүүчүлүк. Мындай иштерге барбоо жана сабырдуу болуу, эч качан өзүн башкалардан кем сезбей, жүрүүгө үйрөнүү жана улууларды уга билүүгө тарбиялануу. Эң оболу айтылчу сөздүн маанисин так жана даана түшүнүп алуу туура болор. Суицид бул атайын аракет кылуу менен өз жанын кыюу деген маанини берет. Сыртынан караганда адам суицидге өз каалоосу менен жана өзүнүн аракети менен баргандай көрүнөт. Ошол суициддин себептери жана алдын алуу жолдору. Жаш балдардын өмүрүн кыюусунун эң негизги себеби бул улуу муундун, коомдун жана мамлекеттик органдардын кайдыгерлиги, балдарга жетишээрлик көңүл бурулбаганы дешет окумуштуулар. Буга негизги себеп катары мектепте рекеттик жана абак субмаданиятынын жайылышы, бала тарбиялоонун түркөй аракеттери менен коштолушу, үй-бүлөдө атанын же эненин жоктугу, толук эмес үй-бүлөлөрдө. Суицид чегине келип калган баланын эч кимге кайрыла албашы, мектеп психологдорунун жетишсиздиги жана алардын чылкый материалисттик көз карашта болушу сыяктуу чиркешкен себептер кирет экен. Чара катары үйдүн улуулары, айрыкча ата, күнүнө балдарына эң кеминде 20 мүнөт убактысын бөлүү өтө маанилүү болуп саналат. Балдар үчүн эбегейсиз чоң жана чечилгис болуп көрүнгөн көйгөй чоң адамдын жардамы менен тез эле чечилип, улууларга болгон ишеними менен сүйүүсү артат. Албетте, бул проблемаларды тоготпоо да туура эмес. Өспүрүмдөрдүн өмүрүн кыюу чечимине келүүсүнө түрдүү жагдайлар себеп боло алат. Психолог Жаңы Конушбаева жаш балдарды суицидке жетелеген айрым маселелерге токтоло кетти. Өз жанын кыйган өспүрүмдөр көп убакыттан бери депрессияга кабылып жүргөндөр болуп саналат. Соңунда эч жерден колду ала албаган соң өздөрүн өлтүрүү чечимине келишет. Көпчүлүгү ушундай жол менен көйгөйлөрүн чечип алабыз деп ойлогондуктан жандарын кыюуга аргасыздан мажбур болушат. Суицидге баруудан мурда өспүрүмдөр терс эмоциялар көбөйүп, кээ бирлери сырткы дүйнөдөн оолактап, түнт адамга айлана башташат. Жакындарына өлүм тууралуу кыйтык дагы айта башташат, дейт жаңылайым. Психологдун айтымы боюнча, жашы жете электер жанын кыйып жатканда бирөө жардамга келет деп, соңуна чейин үмүттөнүшүп, аман калууга аракет кылышат. Биздин социалдык педагогдор жана психологдор белгилегендей, балдар көңүл буруу жетпеген учурда өзү өмүрүн кыюуга барышат. Алар өзүн өлтүргүсү деле келбейт, көпчүлүгү сакталып калышат. Алардан бул ишке эмне себеп болду сени ушундай нерсеге барууга десең, менин эч кимге керегим жок, ата-энем баш болуп, мени эч ким байкабай жатат. Булар мени менен жакшы сүйлөшпөйт,
жана мени жакшы көрүшпөйт деп жооп берет. Мектепте дагы жакшы көңүл бурулбаган бала кат жазып, мен бул дүйнөдө бармын деп өзүн көрсөткүсү келет. Аны коркутайын деп асынып алып, бүтүүсүнөн каза болуп калышат. Бала менен чоң кишидей эле сүйлөшүп, аны туура нукка багыттоо керек. Азыркы учурда бала өзүнүн, ата-эне дагы өзүнүн көйгөйү менен жүрө берет. Ата-эне кантип акча тапсам, кантип жашасам деп жүрсө, бала аларды карап өзү менен өзү жашап калат дагы өзүнө кол салат. Баланы кийинтип, ичирип коюу эле милдет эмес. Балдар менен көбүрөөк сүйлөшүп, байкоо керек. Психологдордун айтымында өзүн өзү өлтүргөн балдар белги берет. Досторуна айтат же кат жазат. Ошон үчүн баланы улам байкап, көңүл буруп туруш керек. Бул мугалимдерге да тиешелүү. Бизде мындай жаман адат бар. Үйдөгү улуу баланы чоң кишидей кылып, калган кичүүлөрүн бактыртып коебуз. Ал деле бала да аны дагы жакшы көрүш керек. Ушундай эле көңүл буруп турсак, балким суицид эл арасында азаят деле. Адистердин пикиринде, өспүрүм секелектердин өмүрлөрүнө кол салуусунун негизги себептери ата-эненин уртокмогу, балага көңүл бурбагандыгы, мектептеги көйгөйлөр, классташтарынын басымдуулары, тең туштары сыяктуу жетиштүү кийинип, ичинип албагандык алгачкы сүйүү сезимдери себеп болот. Бирок балдар, силер ар дайым билишиңер керек. Силерди биз бактылуу, жаркын жашоодо жашап өтүшүңөргө мугалимдер, маселен, эс алууга, ал эс алууну бирге өткөрүүгө жана ошондой эле силердин эмгегиңерди, билимиңерди жыл сайын баалап, алкыш жарыялап, сыйлоого биз ар дайым шарт түзүп келебиз. Эгер болсо, силердин эң зарыл мээрим булагы деп эсептешет. Ар бир эне жараткандын адам баласына тартуулаган мээримдүүлүк өлкөсү, үй бүлөнүн бакыты, бейпилдиктин жана шаттыктын тийип турган күнү, бүлөсү, өзүнүн үй бүлөсү үчүн күйүп пышкан боорукер жан болуп эсептелет. Биздин жарык дүйнөгө келишибизге дагы ата-энелерибиз себепкер болгон жана алар биз үчүн эң зарыл, эң улуу жана кадырлуу адамдар. 9 ай бою курсагында, бир нече жыл кучагында, андан соң өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп жүргөн ардактуу энелерге тең келе турган зат, аларга тең аталык сүйүүгө, сыйга татыктуу эч бир жан жок. Акылга салып таразалап көрсөк, кичинекей алсыз балдар төрөлүп, чоңоюп, таалим-тарбия алууда ата-эненин жардамына муктаж болушат. Ата-эне болсо аларга тарбия берип жана бактылуу кылып чоңойтуп, өстүрүү үчүн канчалаган азап кыйынчылыктарды көрөт. Күнүмдүк эле кийим-кече, тамак-аштары үчүн, кечинде келип балдарына кубаныч тартуулаш үчүн кечке эмгектенип кыйналышат. Эми ата болсо жаны тынбай иштеп акча таап, балдарым деп жаны кыйналып иштейт. Мына ушундай сыяктуу дагы көптөгөн
вазипаларды кайратынан жазбай аркалап келаткан Кутман ата-энелер чындыгында сүйүүгө, жогорку урмат-сыйга татыктуу. Аларды биз өмүр бою башыбызга көтөрүп жүрсөк да аздык болот экен. Балдар, келгиле, өзүбүздүн жаман сапаттарыбызды сабырдуулук менен жеңип, демек мен дагы ата-энеме, бир туугандарыма, досторума, мугалимдерге керек турбаймынбы? Мен үчүн ата-энем баарына даяр экен да. Мен дагы ата-энемди сыйлап, ак сүтүн актайын деген ой тилектерибизди дайыма эсибизден чыгарбайлы. Силерди мугалимдер дагы сүйөөрүн сезип жүргүлө. Ар дайым биз силер үчүн бардыгына даярбыз. Өзүңөрдүн оюңардан жаман ойду алып салгыла да. Мени дагы жакшы көргөн адамдарым бар. Демек мен аларга керекмин деген ой менен жашайлы. Биз силер менен ар дайым сыймыктанабыз жана силерди жакшы көрөбүз. Саламатта болгула. Ушуну менен биздин бүгүнкү тарбиялык сабагыбыз аягына келип жетти. Силерди сагынган класс жетекчилиңер Тамара Уркалиевна.